Муну алалы ушул аябай жакшыраак, свети жакшыраак болуп атат да. Мына Алгач, өткөн көрсөтүүбүздө биз менен байланышып, сунуш пикирлерин билдирип, өз каалоолору менен колунан келишинче жардам берүүнү сунушташкан теле көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Албетте, сиздердин жылуу сөзүңүздөр бизге жалгыз эмес экенибизди сездирип, кубат берсе, ар бир сын пикириңиз биз үчүн өтө маанилүү экенин эскерте кетсек. Жашоо күрөш. Бакыт болсо аны күрөшүп жеңгендик деп бекеринен айтылбаган чыгар. Адам баласы ар дайым изденип, тынымсыз аракетте жашайт эмеспи? Биз да жолубузду баштап, шаар көчөлөрүн аралаганыбызда жүрөгүбүздө кандайдыр бир жылуулук, үмүт ойгонду. Анткени кыштын кыраан чилдесине карабай, жашоо үчүн кызуу күрөш жүрүп жатканын байкоого болот. Албетте, ар бир адамдын өзүнө жараша арман муңу, эңсегени бар. Ошого карабай, бири-бирибизди толуктап, кубаттап жашаганга не жетсин? Дос жүрөгү бир болот, бирге өнөт, жыргал менен жыласты бирге бөлөт дегендей, бүгүн биз дагы бир замандашыбыздын жашоо таржымалын сиздер менен бирге бөлүшмөкчүбүз. Күндө эртеңки жол киресин табыш керек, эртеңки продуктун табыш керек. Күндө эле ошол эле менен эле жашайбыз, күнүмкү эле, эртеңкини ойлой эле. Бул коломтонун босогосун аттаганыбыздан эле кандайдыр бир жылуулук бизди ары жетеледи. Шаң күлкүгө оролуп, бейкапар көрүнгөн бул үй бүлөнүн күлкүсүнүн артында күйүтү жашынганын, каректерге кайгы жашы катылганын ким ойлоптур дейсиз? Жүрөктөрүнө тынчтык бербей, баса турса жүлүндөрүн бошоткон тагдырдын кандай тамашасы болду экен деген суроо туулган чыгар. Зайырбек эми ушу кичүү балам болот. Ушу больницадан төрөлгөндөн баштап ушундай болуп калды. ДЦП диагнозу. Зайырбек учурда 12 жашта. Апасы Аида Мухаммедованын айтымында Зайырбек Нарын областынын Акталар районундагы Баетов айылында төрөлүп, ымыркайынан бул тагдырга кабылган. Больницадан көбүрөөк эме кетти болуш керек деп ойлойм. Мен баягы жылтуха деп төрөлгөндө 3 баланы төрөөчү мындай эмени көргөн эмесмин, оорунун баары эле жакшы эме болгон. Анан жылтуха болуп төрөлүптүр. Мен жылтуханы көп түшүнгөн жокмун да. Анан баягы бир таблетканы айтты, ошону берип койсоң эле тарап калат деди да. Мага ошол жерден бир медсестра айтты да, что-то сарысы көбөйүп баратат депчи. Анан ошону эле берип койсоң тарап кетет деди. Анан мен көп көңүл бурбай, мен деле ошентсем түн ортосунда ошо кыйкырып эле бирдеке болуп эметип баштады. Көрсө ошондо содерги башталып атыптыр. Ошо менен түн ортосунда врачтар чакырсам, эчтеке эмне болду, жыгыттыңбы, эмне чочуп кеттиби дейт. Анан 3 күндүк бала чочубайт да. Анан жок, уктап аткан, ушинтип наоборот мен өзүм эметип кеттим, кыйкырып ыйлаганда деп эметсем. Анан эртесин эле уже балалар врачтын баары келгиче эле эртең менен уже вообще бир жак көзү кызарып эле, анан бир жака мынтип кыйшайып калды да башычы. Көрсө ошо судорога болуп бир жагы парализовать этип эметип калыптыр да. Могу сол колу менен эметет, оң жак иштебейт да, такырчы. Алыскы аймактарда бир жагынан ооруканалардын жетишсиздиги, экинчи жагынан мейрбан атыккан дарыгерлердин кайдыгерлиги бир канча наристенин тагдырына залакасын тийгизип жатканын айтпай кетүүгө болбос. Ошентсе да, эне байкуш тек гана тагдырга шилтеп, айыгып кетет деген чоң үмүт менен жашап келүүдө. Баягы БЦЖны сайганда 7 балага саят экен. Анан больницага 7 келгиче күтүп жатат экенсиң да, 7 бала түшкүчөчү, балаң төрөлгөндөн кийин. Ошо кездечи анан мен 3 күн жаттым. 4-күн күнү анан БЦЖны сайды да. Анан көрсө жылтуханын үстүнө БЦЖ сайганга болбойбу, билбейм, ушундай экен да. Анан БЦЖ сайгандан кийин 2-3 сааттан ошо күнү түнү судорога болду да. Эми баарын күнөө эле бергенде болбойт, анан тагдыр ушундай болду. Чын эле, күрөш жашоонун шартыбы деген суроо туулат.
Анткени Аида айымдын өткөн жылы дабасыз дарттан улам 37 жаштагы бир тууган сиңдиси о дүйнө салат. Артында калган 17 жаштагы Фархат жана 15 жаштагы Кундуз аттуу перзенттерин өз каалоосу менен балдарынын катарына кошот. Бири-биринен өткөн зирек, мээлимдүү, аракетчил балдарды тарбиялоодо Аида айымдын аракети өзгөчө экенин байкоого болот. Ооба, аял заты табиятынан алсыз болгону менен энелик бакыт ага теңдешсиз күч багыштоосу талашсыз. Тапкан эне эмес, баккан эне дегени ушул чыгар. Фархат менен Кундузга өз энесиндей камкор. Алардын келечек жолуна багыт көрсөтүп, эне ордуна эне милдетин аркалоодо. Буга чейин деген ошо сиңдим жардам берчү көбүнчө бизгечи. Чогуу туруп, чогуу жашап, балдары биз менен көбүнчө калчу, Россияда иштейчү, ошо сиңдим көбүнчө жардам берчү да. Балдары биздин балдар менен көнүп калып азыр чогуу турабыз да. Үй бүлөнүн жашаганга турагы болбогон соң, айына 10 000 сом төлөп батирде турушат. 4 мектеп окуучусу, 1 студенти бар. Балам ошо спецшколага барчу, Үмүт Надеждага. 5 жыл барды да, анан спонсорубуз бар болчу, анан бир убактарда ортодо спонсорубуз төлөй албай калып, мен да өзүм да төлөй албай, анан 1 жылдан бери окуй калдым, мектепке барган жок да. Зайырбекти үйдө жалгыз таштай албайбыз. Бирөө көзөмөлдөп турбаса болбойт. Анан мүмкүнчүлүгүмө жараша күнбү-түнбү убактым болгондо тигүү цехтеринде иштеп акча табам. Ошондой эле балдарым да колдорунан келишинче жардам беришет. Эң башкысы балдарымдын ынак мамилеси. Ушунусуна сүйүнөм дейт Аида Мухаммедова. Ал эми үй ээси Чыңгыз Матыгуловдун туруктуу иштеген жумушу жок. Мунун себебин ал төмөнкүчө ачыктайт. Мен азыркы ушундай жумуш жок, ушу баламды карап эле отурабыз. Иште ушу баланы карап, эч ким мына эми чоңоюп калбады, эч ким карай албай калды, мен да башка. Эми тамагын бересиң, тососуң туалетке, аны баарын айтат, ошо айтканды тосуп коюп турабыз ошо. Каарманыбыз Зайырбек болсо өтө зирек, анан адам менен тез тил табышып, достошуп кетет экен. Костюм шым кийип, галстук тагып, папка көтөрүп офисте иштеймин. Адамдарга жардам берем деп кыялданган Зайырбек бул сапаттарды кинолордогу оң каармандардын мүнөздөрүнөн жыйнаган. Өзүңүздөр байкагандай, каарманыбыз чында эле ачык мүнөз, жайдары жан экен. Ошондой эле балалык таза сезимдери жүзүнөн чачырап, көздөрүндө жакшылыкка, келечекке үмүтү чоң. Каарманыбыз Зайырбектин жылдыздуу көздөрүнөн, улутунган үнүнөн бир нерселерди байкоого канчалык аракет кылганыбыз менен жүрөгүбүздүн бир чети тыз этип гана кала бердик. Кайсы жең жакшы? Экөө жакшыбы? Экөөнү тең тургузуп коюп сурап атабыз да. Айтпайт да. Ошо да. Ким жакшы деп сураса бирөө деп айтпайт, баары жагат. Конечно, күндө көргөн сайын кыйналасың да балаңды. Мындай балдарга аралаштыргың келет, анан кайра мунун көңүлүнө карап аралаштыргандан коркосуң. Бирок мунун эми ар кандай балдар бар, бунун характери өзү мындай эме да, постоянно күлүп жүрөт. Өзү Зайырбекчи, кээ бир балдар ооруган балдар сразу эле мындай постоянно ойлонуп, мындай замкнутый болуп эме болот го. Бул өзү мындай кишиге аралашып, мындай эмеси жакшы да. Ошонусуна сүйүнөм мен баарынанчы. Постоянно күлүп эле жүрөт, мындай көп эмесин билгиспейт да. Мындай жайдары да постоянно. Анан бирдеке таарынса да бат эме болот да, бат жазылат. Эми андай болсо деле, конечно, күндө көргөн сайын жүрөгүм ооруйт да. Анан эми ушу баарыбыздын эле эмебиз ошо, балдарым окуса экен, окумушу эле кандай болсо да окуп өтсө экен, окуун жакшы бүтсө экен деп, ошо балдардын ыйманын эле тилейсиң. Биз да бул үй бүлөнүн кайгысын аз да болсо кубанычка алмаштыруу максатында көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Эсенгелди Жумакунов менен көмөктөштүк. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду. Байланыш үчүн телефондор 0777 58 02 42 0551 74 91 41. Ушул биздин кыргыз элибизде ушу жаш улан кыздарынан нам тартып, кары картаңдарына чейин жана эл башкарган башкаруучуларына чейин ушу арабызда кедей кембагал баардыгы бар экенин унутпасак, бири-бирибизге ушун жамандык жакшылыктарда көмөкчү болуп турсак, Кудай буйрса келечегибиз кенен болот деген ишендебиз. Кыргыз элинде ушундай спонсорлор, элди караган адамдар бизде көбүрөөк болсо деп тилейм да, биздин негизги максатыбызчы.
баары ушу кайсыл жерде ынтымактуу болсо адамдар ошол жерде ырыскы болот дейт го, ошол сыяктуу эле ушул бири-бирибизди карап дегендей Колунда барлар ошо колунда жокторго ушундай демөөрчүлүк кыла турган болсо, ар бирибиз ошондой жардам берип, жардам көргөзө турган болсок, ошондо мен ойлойм бул жашоодо өзүнүн бир жакшы нерсесин тапкан болот да. Анткени өзүнүн жанында кошунасы аябай бай жашаган болсо, анан жанындагы эле кошунасы кедей ушундай бечара болуп, эч кандай бир жегенге наны жок, же бир ушундай эме боло турган болсо, муктаж болуп аткан болсо, ошого жардам көргөзүп койсо, бул өзү негизи адамдын жакшы нерсеси. Бүгүнкү биздин эмебизге ушул азыр мына жатканга, алардын үйүндө ошо жатканга, балдар жатканына ушундай эмеси жок экен. Ушул жатканына ушундай отуруп жата турган мунун астыда мындай эме болот экен да. Ошондой болуп анан бул чыгат экен, мунун үстүнө мындай көтөрүлүп чыгат экен. Ошондо жатып, эме жөнөкөйдө тургузуп турганга ушундай эме болуп атабыз. Анан телевизор алдык. Азыр телевизорду азыр эметет, ошо телевизордун үстүнө телевизор үчүн мунусун алдык. DVDси бул жагына коюлат экен. Ошол максатта ушул эмелерди алып атабыз. Азыр Кудай кааласа жеткирип беребиз деген максатта турабыз иншалла. Жакшылыкты маңдайы жарык, ачык жүздүү адамдардан гана күткүлө деген сөздү эске алып, Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен Таштан мырза, Болот мырза, Айбек мырза жана Асылбек мырзалар кезектеги демөөрчүлөрүбүзгө айланды. Саламатсызбы, дайыр жолу мынакей биздин демөөрчү байкелерибиз менен келип калдык. Ошондон кабарлашып, кеңешип байкелерибиз менен өздөрү ошол акыбалды укканда эле дароо эле жардам берели албетте деп колдонбуттан ала калышты. Азыр ушу байкелерибиз менен сизди да тааныштырып коелу, өздөрү эле мындай бир сөздөрдөн айтып кетерсиң. Ошол биз дагы сиздерди адамдарды көргөндө, бир туугандарыбызды көргөндө жакшы кубанычтабыз. Ошол уулуңуздун өмүрү узун болсун, Кыргызстанга келечеги кең болсун, Кыргызстанда пайдасы тийген азаматтар да болсун. Көрүп турасыздар, мынакей Зайырбектин үйүнө келдик. Мынакей жакшынакай Зайырбек мындай буюрса эми ден соолугу чың болуп, келечекте бир жакшы Кыргызстанга пайдасы тийген жигиттерден болушун каалайбыз, а? Зайырбектин өмүрү узун, ден соолугу чың болсун. Ушул эжекебиз менен баардыгы, ушу үй бүлөсү менен баардыгы тынччылыкта болсун. Ушу биздин алып келген ушул буюмдарыбыз ушуларга жакшы бир пайдасы тийсин, жакшы нерсе, жакшы маанай тартууласын демекчибиз. Чоң рахмат ага. Такай ушундай эми ушундай балдарды карап антип турганга ушундай да бола берсин. Силерге чоң рахмат, мына бердиңер, анда мындай ыраазымын мен. Күттүңүз беле ушундай болот деп? Билбейм, кандай айтсам. Ойлогом сен, рахматымды эле айтам. Байкенин баарына чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат ушуну тартып кеткениңерге. Ошо Кыргызстанда ушундай элер көп болсун. Программанын атынан дагы ийгилик каалайлы, иштериңер өнүгө берсин, ден соолукта болгула, үй бүлөңөрдө тынчтык болсун. Ар дайым ушундай жакшы маанайга, жакшы иштерге жүрөгү болуп, ар дайым ушундай элибизди ушундай урам менен чакырып, алдыда жүрө берсиңиздерди каалайбыз. Ким берешен болсо, ал адамга эр жүрөктүүлүктүн кажети жок деп коет эмеспи. 4 демөөрчү ортоктошо үй эмеректерин, телевизор жана 10 000 сом акчалай жардам беришти.
кол ачык адам бирөөгө бир нерсе тартуу кылганда шаттыкка бөлөнүп, эч качан бушайман болбойт дегени ушулбу? Адамды адам деген атка татыткан бул жогорку сапаттар чанда гана кезигет десек жаңылыштык болор. Анткени биздин элдин эзелкиси, тарыхы бай. Мына ушул бай тарыхты камтыган Нукура Кыргыз канында айкөлдүк, марттык сыяктуу сыймыкка татыктуу мүнөздөр жашап келет. Досуңа кол узатсаң, оомат келет сага да, атак даңкың оолоп, бакыт конот дагы да. Келиңиз урматтуу замандаш, өтүнүч менен жардам сурагандын колдоочусу болуп, биримдикте бири-бирибиздин кубаныч кайгыбызды тең бөлүшүп жашайлы. Мына ошентип дагы бир коломтонун үмүтүнө үмүт, кайратына кайрат кошо алдык деген ишеничтебиз. Биз менен байланышып, кат-кабар сунуш пикирлерди жолдосоңуздар болот. Коломтоңуздардан ырыскы, жүрөгүңүздөрдөн ыйман, жүзүңүздөрдөн жылмаюу арыбасын. Кайрадан көгүлтүр экранда жолукканча аман болуңуздар. Саламатта калыңыздар.